Биздин Кыргыз Республикасынын эл артисти, жалпы эл сыйлаган, менин жакшы көргөн устатым Динара Акулова. Динара эжеке, мен сизге ушундай Санжыра радиосунун эфиринен пайдаланып сизге өтө чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сиз мага бала кезимден баштап бир өзүңүздүн энелик мээлиңизди көрсөттүңүз. Устат катары ушунчалык бир чыгармачылыкта өзүңүздүн бир жакшы сахнага кандай иштеш керек, кандай даярдаш керек, ушул кыйын жолдордун баарын үйрөттүңүз, көрсөттүңүз. Мен сиз аркылуу көптөгөн досторду таптым, көптөгөн чыгармачылыктагы жакшы адамдар менен тааныштым. Кудайыма шүгүр, чексиз ыраазычылык. Менин чыгармачылыгыма сиздин менин уулуңуз болуп калган соң мага 30 жыл болуп калыптыр. Демек мага 30 жыл болсо сизге 40 жылдан ашты болуш керек деп ойлойм чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө. Демек, Динара эже, сиз менин жүрөгүмдөсүз. Мен дайыма сизди сыйлап урматтап келгенмин. Өмүрүңүз узун болсун. Небереңиздин жакшылыктарын көрүңүз. Небере эмес, Кудай буйрса чебере статусуна конуңуз. Жана ошондой эле мына Динара эже менен биргеликте Абдумалик Шырматов агама дагы ыраазычылык кетейин. Учурда кош кыз болуп элге ушундай кызмат кыласыңар. Элдин жүрөгүндөсүңөр. Албетте мен устаттарымды унутпаймын. Дайыма устаттарым менен сыймыктанамын. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, дагы чыгармачылык ийгиликтер арта берсин. Динара эжеке, көп жашаңыз.